Ассаламу алейкум достор. Кайрадан эле сиздер менен Ош реклама каналы. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Кара Суу районуна караштуу Бирдик айылынан сатылып жаткан 8 соток жер боюнча маалымат бере кетейин достор. Кызыл китеби бар, документтер бүт баары так. Жакшы жагы туугандар, мына жол, свет, суу, таза суу бүт баардыгы бар экен туугандар. Мына ушул жерге таза суунун турбасы көмүлүптүр, көрүңүздөр. Туугандар, мен биринчи сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Туугандар, эми сиздерге келүү жолун түшүндүрө кетейин. Караңыздар, мен турган жер бул Кара Суу өзгөн трассасы. Тагыраагы бул жер Ак Кулут айылы. Эски аталышы 5-чи туугандар. Мына Кара Суу тараптан келе жатсаңыздар, Саркулут айынан өтөсүздөр. Биринчи эле ушул 5-чи айылынан келесиздер туугандар. Мына ушул көчө менен туугандар түз чыгып барасыңар. Дальше кетсеңиздер, Бирдик айылы, Бирдик айылы менен деле чыгып барсаңыздар болот экен, бирок бир аз алысыраак болот окшойт. Андан нары Жароостан кийин Таш-Шарык, анан Ош Бишкек трассасына чыгып барасыздар туугандар. Көрүңүздөр, азыркы аталышы Ак Кулут, эски аталышы 5-чи. Мына ушул айылдан туугандар, көрүңүздөр, 4 көчө экен. Ушул сол тараптагы көчө менен түз барсаңыздар, бир 500 метрден кийин эле айылдын башталышына туугандар сол тарапка көчө бар, ошол жол менен түз чыгып барасыздар. Мынакей туугандар, жанакы Кара Суу өзгөн жолу, мен айткан жол менен түз чыгып келгениңиздерде, айылдын кире беришине жеткенде туугандар, сиздер сол тараптагы биринчи көчө менен чыгып келе бересиздер. Мына ушул үйлөрдү ориентир алыңыздар, кирпичтен салынган, бул этаж үй экен. Бул жерде жаңы насырөкө үй, сатылуучу жер участкабыз мына ушул жерде жайгашкан туугандар. Көрүңүздөр. Таза 8 соток жер, кызыл китеби бар, документтер бүт баары так. Бул көчө тарабы. Бул жерден таза суунун турбасы өткөн. Таза суу бар туугандар. Мына казыктарын көрүңүздөр. Бул биринчи казыгы. Бул экинчи казыгы достор. Бул жерде үчүнчү казыгы. Бул жерде жалпы 6 казыгы бар экен. Анткени бул жер байкаңыздар деле көчө түз келет дагы. Бул жерден бир аз бурулат экен да. Ошого мына ортодон бир аз туугандар жарым метр ойнойт. Мына түп түз эмес, мындай келет дагы, бул жака бир аз болот. Түшүндүңүздөр, Узун турасы көчө тарабы 18 метр, узундан 40, бул жагы 40 ылдый болсо, мына казыгынын көрүп атасыздарбы? Мына ушул казыктан туугандар, бул казыга чейин 22 метр экен. Таза ошондо 8 соток жер, документтер бүт баары так. Көрүңүздөр достор. Таза суу бар, мына свет бар. Мектеп садикке келе турган болсоңуздар, мына ушул айылда, ушул жерлерде мектеп садиктер бар достор. Жакын эле. Кааласаңыздар мындайынан түшүп барсаңыздар болот. Жол деле ошол нар көчөгө уланат. Кааласаңыздар мындайынан түшүп барсаңыздар деле болот достор. Жакшы. Көрүңүздөр туугандар, өтө сонун жер экен. Мына бул жагы поля. Көрүңүздөрбү? Дальше поля кетет. Бул жакта да үйлөр бар, толтура. Көрдүңүздөр, жакшы жагы туугандар, Кара Сууга деле жакын. Мына ошол Саркулут айылы. Саркулут Кара Сууга адашпасам бир 10 километр болот. Бул жагына 1 километр кошсоңуздар, ошондо 11-12 километр болот экен да. Асфальт жолго туугандар, ошол жана айткандай эле бир 1 километрге жетпегенде эле жол болуп калат. Таза суу бар, свет бар. Эми Кудай кааласа бул жери кадимки деле жашоо болот. Кааласаңыздар бир аз тегизе сүрүп туруп, мына ошого туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бир аз да тегизе сүргөн дагы жерин тегизип алган. Мына ошондой кылып үй салсаңыздар болот. Баасы 1 миллион 300 миң сомго баланды, дагы бир аз содасы болот. Төмөн эс номерин калтырып коем туугандар, чалып байланышып сатып алсаңыздар болот.